Oltasın ey. Yetkiler var mı? Bir şey çetindirip salsınlar o. Манас шаарында сабалган кыз шектүү кармалды. Ne video tartalım erken stories'te jürüyorsun. Betin tartqın ona. Akmaktın. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 5 октябрда Сузак райондук милициясына Манас шаарынын 2001-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү таңкы саат 7:00 чамасында ага тааныш болгон 1987-жылы туулган бала Сузак районундагы Кызылдуу айылында эч бир себепсиз бейти башына уруп, тээп денесине жаракат келтиргендигин билдирген. Шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран 10 айдан бери зомбулук көргөн кыз менен мамиле түзүп жүргөндүгүн айтып, белгилүү себептерден улам уруша кеткендигин билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Жалал Абадтын Манас шаарында ур токмок алынган делген кыздын видеосу тарап, милиция маалымат берген. Булак Суперкежи. Эжирек деген кыз менен тааныштыгымды мойнума алам. Экөөбүз 10 айдан бери чогуу жүргөнбүз, сүйлөшүп жүргөнбүз, үйлөнөбүз деп жүргөнбүз. Азыр ошо ага бир себептер болуп экөөбүз урушуп калганбыз. Урганымды мойнума алам. Ал урганга да бир өзүнүн себептери болгон. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу мен идеям деп айтсам да болот да. Мен дагы идеям болду. Ала тоодогу Жалал Абад жазуусу Манас болуп жаңырды. Манас шаарындагы Айыл тоого орнотулган стела жана бийиктиги 50 метрди түзгөн флагштоктогу Жалал Абад жазуусу Манас болуп өзгөртүлдү. Бул иштер жеке дөмөрчүлөрдүн эсебинен жүргүзүлүп, шаардык бюджеттен эч кандай каражат сарпталган жок. Маалым болгондой, мурдагы Жалал Абад жазуусунун бийиктиги 6 метр болсо, жаңы Манас жазуусунун бийиктиги 8 метрди түзөт. Ошондой эле түнкү жарыктандыруу системасы да жаңыланат. 2022-жылы Жалал Абад стеласы курулуп, анын ачылыш аземине өлкө башчы катышкан. Айланасы жашылдандырылып, отургучтар орнотулуп, эс алууга шарттар түзүлгөн. Бул долбоорго шаардык бюджеттен 15 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Ошондон бери бул жай шаар тургундарынын жана коноктордун сүйүктүү эс алуу жайына айланып келген. Жалал Абад шаардык кеңештин депутаттары 2025-жылдын 3-сентябрында Жалал Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүү демилгесин колдошту. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Филиппинде 7,2 балдык жер титирөө болуп, цунами коркунучу жарыяланды. Филиппиндин Минданао аймагында 7,2 балдык жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмология борбору кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу 62 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу жарыяланды. Толкундар жер титирөөнүн очогунан 300 чакырым аралыктагы жээктерге жетиши мүмкүн экени айтылды. Филиппиндин сейсмология агенттиги өлкөнүн ортоңку жана түштүк аймактарындагы жээк шаарларынын тургундарына дароо бийик жерлерге чыгууну эскертти. Кайталанган жер титирөөлөргө сак болуу керектиги эскертилди. Үй бүлөңдү өлтүрөм деп коркутуп 2 миллион рубль опузалаган адам кармалды. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын жараны опузалап, акча талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында изделип жаткан Ош облустунун тургуну 1984-жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Маалымдамада аталган жаран Баийде жана Дубайда жүргөндө Камча Асанбектин атын пайдаланып, анын туугандарына карата физикалык зомбулук көрсөтөм деп жаранга коркутуу жолу менен жабырлануучудан 2 миллион рубль өлчөмүндө урлардын жалпы фонду кирешесине акча талап кылган. Ошондой эле ал эгер төлөмдөн баш тартса, ата-энесин жана балдарын өлтүрөм деп коркутканын белгилеген. 2021-жылдын 12 ноябрында ал шериги менен акча алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 2022-жылдын 11 майында
ал кылмыш жасагандыгы үчүн сыртынан айыпталган. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарга карата ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Боюнча мамилеси мен 10 жыл иштедим 2010 чейин. Ал кишини мен байыттым. Мен айтып берем, мына любой немеде айтып берем. Ташиевдин убагында мен байыткам. Ташиевдин атын жамынып BMW X7 жана $210,000 алып кеткен шектөө кармалды. Көмүргө байланышкан ири тендерди утууну убадалап, ири суммадагы акча жана кымбат баалуу унаак алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, Ош облустунун Алай районунда туулган 51 жаштагы киши Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, аялды алдап кеткени боюнча социалдык тармактарга видео тараган. Аны блогер Нурлан Мотоев жарыялаган. Социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүүнүн алкагында блогер чыгарган видео текшерилип, жабырлануучудан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, андан айтылган фактылар тастыкталган. Шектүү жаран Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыздаган, ири тендерди утууну убадалап, жабырлануучудан $210,000 жана BMW X7 үлгүсүндөгү унасын алдап алган деп айтылат маалыматта. Ыкчам издөөнүн жүрүшүндө шектүү кармалып, Атайын кызматка жеткирилген. Сүйлөшүү учурунда ал күнөөсүн толук мойнуна алып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилгени айтылды. Булак Спутник Эжи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Боюнча мамилеси мен 10 жыл иштедим 2010 чейин. Ал кишини мен байыттым. Мен айтып берем, мына любой немеде айтып берем. Ташиевдин убагында мен байыткам. Керек болсо Ташиевке үйүм бергем. Азыркы учурда ошол үйдө Ташиев жашайт деп. Камчыбек Ташиев өзүңүз айткандай жакшы досуңуз болсо сизге жооп берет да, кантип берет. Акчаны алгынча аябай мен Камчыбек Кытышаев менен жакшымын, аны муну деди, уже акчаны алгандан кийин жок уже. Ирали деген сураштасаңыз болот. Кол алдында мен алып жүргөн, мага иштеп жүргөндө жалдырап сигаретке акча чүрүп мен алып жүргөн. Бирок жанында жүрөт. Ошо класстар кичинекейинен чоң. Мен үйүндө жашайт ошол азыр. Камчыбек Ташиевдин атын жамылып, сен $330,000 алдап кеттиң. Кожоев Шекербек Шаралиевич. Мына мен сүйлөп турган замат көрүп калган фотографиясын. Өзү Алайдан болот, 51 жашта. Бул ошо Ташиевдин атын жамылып, мен досумдун ансын, унсун деп туруп алдап туруп, Гүлзина деген келинден $330,000 алдап алат, бербей жүрөт. Мотоевдин билдирүүсүнөн кийин алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. УКМК социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү процессинде блогер Нурлан Мотоевдин жарыялаган публикациясын аныктап, алдамчылыкка шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу бүгүн 10 октябрда аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 1974 жылы 27 сентябрда Ош облусунун Алай районунда туулган жаран УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча ири тендерди утуп алабыз деген шылтоо менен жарандын $210,000 жана BMW X7 үлгүсүндөгү унасын алдоо жолу менен тартып алган. Жүргүзүлгөн аныктоо иш-чараларынан кийин жарандан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, ал жарыяланган видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды тастыктаган. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө ал кармалып, УКМКнын штаб-квартирасына жеткирилген жана ал сүйлөшүү учурунда күнөөсүн толук мойнуна алган. Андан соң жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. А сен
Кожой, антип рисковать этпегин, камалып кетесиң, уктуңбу? Андай чоң кишинин атын жамылып, өзүңдүн мелочь экенин көрсөтпөй жүр. Мына көрүп койгула ошолорду. Урматтуу Камчыбек Кыдышевич, мен сизге кайрылуунун себеби төмөндөгүчө. Именно сиздин атыңызды жамынып, мени бир мошенник $300,000 алдап кетти. Ташиевди убагында мен байыткам, керек болсо Ташиевке үйүм бергем, азыркы учурда ошол үйдө Ташиев жашайт деп, Ташиев менен связым аябай жакшы, ТЭЦтеги тендерди бизге утуп берет Жапаров менен сүйлөшүп деп, азыр Ташиев менен жолугуп келдим жаңыдан. Азыр мен жолугушуудамын Ташиев менен деген сөздөрү менен мени ишендирип, менден $300,000 алып, бир жылдан бери мени чыркыратып келет. Менин 2 жашар да 1 жашар балам бар, жакында көз жарайын деп турам. Алган акчанын ичинде мен өзүм жашап аткан квартираны саттырып, дагы бир X7 22 жылкы автоунааны алып, 70.000 башка өлкөдөн дагы бир кредит алдырып, азыр мен кредитти төлөй албай, азыр мен барсам түрмөгө түшкөнү турам. Мен башка чара көрө турган же башка жерге кайрыла турган жерим калбады. Себеби дегенде мен Аламинский ровдга кайрылдым. Кайсыл жерге кайрылбайын, ал өзүнүн таанышы Урмат деген судебный департаменттин башчысы ошолорго ишенип, адвокаты менен барып, акча берип, ишти базып коюп, тааныштары менен неме кылып мени чуркатып жүрөт азыркы учурда. Мен сизден өтө өтүнөр элем ушул ишти өзүңүздүн көмүзөмөлүңүзгө алып, жардам берип коюшуңузду. Эң кызыгы, бул менин машина акчаларым ал электен мурун бул өзү көлмөдө жашап жүрчү экен. Менден акчаны алып алгандан кийин английский кварталда азыр квартира сатып алып, азыркы учурда ошол жерде жашап келет. А менин автоунаамы болсо 1 жылдан бери өзүнүн келинчеги Бектурова Мерим дегенге оформить этип, аны кийин машинаны кайтарып бер десем, кайтарып бербей, уже машина Россияга сатылып кетти деп мени алдап, кийин мен машинаны билсем, аялдын атында экен, ал аялдын атында экен билгенден кийин сразу ал бизге айтсак, биз ага айтсак, машинаны башка бир казак доосунун атына өткөрүп берет. Биз сизден өтүнүп суранырбыз, ушул ишти өзүңүз карап жардам берип коюңуз. Ирали деген сураштырсаңыз болот. Кол алдында мен алып жүргөн, мага иштеп жүргөндө жалдырап сигаретке акча чуркуп мен алып жүргөн. Бирок жанында жүрөт. Ошо класстар кичинекей менен чоң болгон. Мен үйүмдө жашайт ошол азыр. Камчыбек Ташиев өзүңүз айткандай жакшы досуңуз болсо сизге жооп берет да, кантип берет. Акчаны алгынча аябай мен Камчыбек Кыдышаев менен жакшымын, аны муну деди, уже акчаны алгандан кийин жок уже. Бул боюнча мамилебиз. Мен 10 жыл иштедим 2010го чейин. Ал кишини мен байыттым. Мен айтып берем, мына любой немеде айтып берем.